Бул асан, ал абдан ишенчек. Социалдык тармактарда эмне жазылса, ошонун баарына эле ишене берет. Социалдык тармактарда ар кандай маалыматтарды окуп отурган кезде, ага WhatsApp аркылуу билдирүү келди. Асан билдирүүнү окуп, көргөн көзүнө ишенген жок. Белгисиз номер аркылуу ага төмөнкүдөй кат келген. Куттуктайбыз. Сиз лотереядан 20 000 сом утуп алдыңыз. Утушуңузду алуу үчүн биз менен байланышыңыз. Асан абдан кубанып жатат. Ал эч качан лотереядан утуп көргөн эмес. Андыктан күтүүсүз бул утушка аябай сүйүндү. Ал утуп алуу тууралуу келген билдирүүдөгү номер аркылуу чала баштады. Асан булар алдамчы экенин байкаган жок. Алдамчы ага тезинен WhatsApp номери аркылуу аты жөнүн, картасынын номерин, CVV кодду жөнөтүүнү суранды. Жок жерден эле байге утуп алганына кубанган Асан эмне деген лотерея, эмне болгон акча, ким уюштуруп жатат сураган деле жок. Асан дароо картасынын номерин, атын жаза баштады. Бирок убакыт созуп жазып отургандан көрө деди дагы, картасынын эки тарабын тең сүрөткө тартып, WhatsApp аркылуу жөнөтүп жиберди. Көп өтпөй, телефонуна сырдуу код SMS аркылуу келди. Асан аны дароо эле көчүрүп, WhatsApp аркылуу жөнөтүп жиберди. Асан менен сүйлөшкөн алдамчы сылык жооп берип, бир аз убакыттан кийин картага 20 000 сом түшөөрүн айтты. Асан чыдамсыздык менен акчанын түшүүсүн күтүп отурат. Бирок алдамчылар эчак эле анын картасына кирип, эсебиндеги акчаны чыгарып жатат. Убакыт өткөн сайын Асан тынчсыздана баштады. Байланышкан номер аркылуу чалды. Бирок ал номер өчүп калган. Эмне кылаарын билбей, WhatsApp аркылуу жазды. Ага эч ким жооп берген жок. Ошондо гана Асан алданганын түшүндү. Дароо картасындагы балансты текшерди. Эч кандай акча түшкөн эмес. Тескерисинче, Асандын акчасынын баары уурдалып кеткен. Шылуундарга алданып калсаңыз эмне кылуу керек? Эгер сиз шылуундарга картаңыз же болбосо мобилдик тиркемеңиз тууралуу маалымат менен бөлүшсөңүз, SMS аркылуу келген сырдык кодду же паролуңузду айтып койсоңуз, картаңызды жоготкон болсоңуз жана эсебиңизден акча жоголуп кетсе, экранда көрсөтүлүп турган банктын кардарларды колдоо кызматынын официалдуу номерлерине байланышыңыз жана картаңызды блоктоп, мобилдик тиркемеңизди коопсуз кылыңыз. Картаны блоктоо үчүн төмөнкү номерлерге кайрылыңыз. Сак болуңуз.